Көңіл бұрыңыздар, жақшылар, 120 000 доллар bir аз кеми бар. 2 қабаттуу заңғыраған 3 үрүбүндө салынган Ташкентский долбоордогу ушул толук курулушу аякта эле үй өтө шашылыш түрдө сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эгерде мына ушул үйдү бүтүрсөңүздөр барбы? Заңгырайт, хан сарайдын өзү болотко калат. Бул кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Биз сиздерге көчө тараптан дагы даректерди айтабыз. Бул жакта болсо негизи 3 сотуктан ашыгыраак, 3,5 жетпейт, 3 сотук жер тилкесинде жайгашкан. Сөөрү тапчан 3 очок мына ушул бурчка орун алса, андан кийин жылуулуктун печкасы, сырткы ажаткана, бул жерге уна токтотуучу жай, андан сырткары подвалы бар достор. Целый подвал достор. 2 бөлмөдөн турат, зал же цех кылып иштетсеңиздер болот. Биринчи кабатта 3 бөлмө, экинчи кабатта 3 бөлмө, холл менен эсептегенде жалпы 8 бөлмө болуп калат. Видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар, толук маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Жүрүңүздөр, көчө тараптан дарек айталы. Андан кийин шашпай сиздерге маалымат беребиз. Учурда мен Оштун түштүк батыш тарабындагы Учар айылынын негизги чоң көчөсүндө турам. Бул көчө Калбай Исаков көчөсү. Сиздер Кыргыз унаа курулушунан өтүп, тарний базадан дагы бир 200 метр өткөндөн кийин Кадыр ата дүкөнүн көрөсүздөр. Андан бир аз эле 5-6 метр өтүп, мына ушул Калбай Исаков тар көчөсү 9-чу дарекке ичкери кирип бара бересиздер. Тетиги үй буюрса сатылат. Ал жерден дагы толук маалымат беребиз. Мындан дальше кетсеңиздер, 122 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына буруласыздар. Түз эле кете турган болсоңуздар, Ош Ноокат трассасы Девунун поворотунан чыгып калсаңыздар болсо керек. Бул жагы Учар дача. Эми туугандар, туура көрдүңүздөрбү? Келе бересиздер. Жолдор кече жагынан асфальт басылды. Өнүгүү жолунда, кыскасын айтканда сонун жерден үй чыкты. Жүрүңүздөр, ушул 9-чу даректин алдынан көрүшкөнчө. Ичкери бери бурулуп келдиңиздерби? Келгенде сол тараптагы экинчи үй болуп калат. Биринчи, анан бул жерде бош жаткан жер бар. Бул экинчи үй, тургузулгандардын катарында. Эми достор, мына ушул эки үйдүн ортолугундагы 3 сотук ашыгыраак, 3-4 кандай десем, 3,4 сотук жер тилкеси буюрса бул дагы сатылат. 32 000 долларга бааланууда. Бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Мына ушул үйдүн ээсине чалып байланыша бересиздер, жер боюнча дагы. Мына унаалардын кире бериш жайы. Андан кийин жөө жүргүнчүлөр мына ушул тараптан кирет, чыгат дегендей. Рим стойкалары сонун болуп тургузулган. Эми муну чындыгында бүт көрүп ала турган болсоңуздар, укмуш сонун көрүнөт да. Көчөдөн эле үйдүн кандай деңгээлде салынгандыгын байкасаңыздар болот. Бул жак жашыл зона болот, гүлдөрдү эгип тигип сонун кылып. Бул жакта болсо ошо гүлдөргө, жашыл зонага сонун лампаларды жарыктандырып коет экен проект боюнча. Андан сырткары сиздер бул жактан жанагы 2 тонна көмүрдү өзүңүздөр салып коесуздар. Өзү күлү чыга берет, өзү үйдү жылуулук менен камсыздай берет. Умумий котел ушул жерге орнотулат. Бул жерге атайын тосулат. Сырттан көмүр сала турган, ала турган кылыпчы. Кыскасын айтканда, сонун. Мына көчө тарабы көрүнүшү. Эми бүткөндөн кийин укмуш көрүнүп калат. 100% гарантиясы менен айтабыз. Караңыздар, бул баягы ак тилекте, Учарда, анча-мынча ушул 40 гектарда салып атпайбы, ташкентский стилде. Келтирген да. Жанагы Венера Назаралиева деген ырчы эжекебиз бар го, ошонун үйү дагы кудум ушундай эле да. Ушуга окшошуп кетет эле. Бирок ага караганда бир аз бөлмөлөрү кичинерээк, жатак бөлмөлөрү ашыкча эле көп эмес. Сонун бул курулган. Эми узун туурасы 17,5 8,5. Андагын айтып өтөлү. Сөөрү тапчан ушул жерде болот. Жалпы 8 куб. Бул жерде суу кампасы орун алган. Бул жерде ошо жылуулуктун орду. Бул экинчи бөлмөсү, сырткы ажаткана. Жүрүңүздөр эми ичкериге кирели. Анан эң аягында подвалды көрсөтөбүз. Бул кааласаңыз бул жактан киресиз, кааласаңыз бул жактан киресиз. Азыр эми ушул жактан кирип көрсөтөлү. Кире бериш жайы, ушул жерде кол бетиңиздерди жууп же кандай эмеректерди отургузуп, айтор өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша жараштыра бересиздер. Бул экинчи хоту, келгенде холл, панорамный терезе достор, жарыктык кечке тийип турат. Бул болсо кухнясы. Кухняда дагы бүт саркынды сууларга, септикке кетүүчү түтүкчөлөр, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы тартылган, электромонтаждары бүт бардыгы болгон достор. Мына ушундай бардыгы пландын негизинде, ашыкчасы менен сонун стандарттын негизинде ушундай монтаждар
орун алган. Үстү болсо биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортолугу монолит. Эми бул жагында атайын топкиполдун өздөрүнүн ушундай түтүкчөлөрү калтырылган. Биринчи кабат, подвал, экинчи кабат бардыгы топкипол достор. Ошол панорамный терезе, орнуктар каралган, эшиктер дагы жакшы калтырылыптыр мына. Бул болсо негизги биринчи кабаттагы душ туалеттин орду ушул. Андан кийин дагы бир спальный бөлмө, бул 3,5 га 3,5. Аны көрдүңүздөр. Күн батыш тарапты карап турат. Бул подвалга, анан экинчи кабатка чыгуучу тепкичтин орду. Бул болсо биринчи кабаттагы зал, конок бөлмөсү. Коноктор келсе ушул жерден тосуп узатыла берет. 7,70 7 метр 70 сантиметр. Бул жагы болсо 3,5 1 2 3,5 достор. Наркы кухнядагы ошондой эле, бирок туурасы 4 метр болчу. Жакшы. Эми экинчи кабатка чыгалы. Экинчи кабаттын ошондой зигзаг тепкичтер менен сонун болуп куюлган бетондон. Монолит дагы өтө сонун болуптур. Бул экинчи кабаттын холлу. Эми элестетиңиздер, бул жерде обшивка кылып сонун кылып кое турган болсо, бул жактан жарыкты кирип турса, ойбой, сонун болот да калат. Бул балкону, мына караңыздар. Балконго чыгасыз. Кофени демдеп алып, айлана чөйрөнү карап, кошуналарды көрүп, сүйлөшүп дегендей. Бул жерде жашыл зоналар болот. Айтор сонун да. Ташкентский проектте мына Рим стойкаларын карап коюңуздар. Сонун болуп куюлган гүлдөр менен. Жакшы. Киргенде оң жакта ата энелер уктоочу бөлмө. Бул жагы панорамный терезе, караңыздар, заман талабына ылайык. Сонун. Панорамный терезе. Бул жагы болсо ата энелер уктоочу бөлмөдө заман талабына ылайык душ туалеттин орду каралган, раковиналары бүт бардыгы. Даже стиральный машина койсоңуздар дагы болот. Анан ар бир бөлмөдө вытяжкалар атайын түтүк менен келтирилген, бурч-бурчтарга орнотулган, вытяжкасы дагы бар. Бул чатыр түгүнө чыгып кетүүчү ход. Бул дагы бир уктоочу бөлмө, балким балдардын, балким кыздардын уктоо бөлмөсү. Панорамный терезе. Бул жакта дагы ошо заман талабына ылайык душ туалет өзүнчө каралган. Эми бул бөлмөнү дагы көрсөтүп коелу. Бул бөлмө дагы ошол балким балдарга, балким кыздарга. Бул бөлмөдө дагы ошол душ туалеттин орду каралган. Экинчи кабатта жалпы 3 спальный бөлмө каралган болсо, бардыгында тең ушундай душ туалет, санузел бөлмөлөрү орун алган достор. Эми жүрүңүздөр, акырын ылдыйга түшүп баралдагы биринчи кабаттын ылдыйындагы подвалды көрсөтөлү. Ал жактагы өтө сонун сапатта курулган. Үйдүн ээсинин айтымына караганда акча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябаптыр. Бүт бардыгы ошо талапка жооп бере турган деңгээлде куюлган да курулган. Көрдүңүздөр да подушкаларды. Подушкалары ушундай өтө сонун болуп куюлуп, андан кийин фундаменттер тургузулган. Бийиктиги дагы бийик экен. Буюрса, мына көрүп турасыздар. Бул жагынан дагы кирип чыксаңыздар болот. 3 очак тапчандын алдынан чыгып каласыздар. Өзүнчө бир ход, анан үй жактан дагы түшкөнгө ход каралган. Бул 2 бөлмөдөн турат. Целый десек дагы болот. Узун турасы болжол менен бир 15-13 чыгып калабы? Канча чыгып калат? Үйдүн бир бөлмөсү кухнянын үстү гана толтурулуптур, калганы ушундай подвал экен да. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 экен. 12ге 7,5 8 чыгып калат. Ошол эми сиздерге насип кылган болсун, кум шубактары дагы өтө сонун деңгээлде болгон. Артында 2 капталында кошунакылары бүт бардыгы ташталган. Айтор эч кыжалат болбойсуздар, сиздерге насип кылган болсун. Эс номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. $120,000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Накталай акчага бааланууда бир аз кеми дагы болуп калышы мүмкүн. Эми аны сүйлөшөсүздөр, содалашасыздар. Кимге насип кылса дагы жаңыраган хан сарайды тургузуп алсаңыздар болот. Туура хан сарайга кете турганчалык ошончо вложение, ошончолук акча сарпталат. Бирок бир келген жашоодо жыргап жашайсыз да. Эми кыйналган үй бүлө албайт, чындыгында. Акчасы бар адамдар алат. Эми комментарийде жазышыңыздар мүмкүн да ар нерсеничи. Бирок адамдын көңүлү гүлдеп коет. Ошону дагы эске алып, анан кийин жакшы ой пикир калтырып коюңуздар. Бул негизи расход аябай көп болуп кеткен экен.
100 миңден ашып кетиптир. Анан бирок элге, чөнтөккө ошо ала турган духу жеткен, пулу жеткендерге ылайык кылып туруп баа койду. Мындан дагы кымбат койсо эл көтөрө албайт. Ошон үчүн 120 миң доллар кеми бар деп мына ушундай эле койду. Сиздер салсаңыздар деле азыркы учурда баа менен кошо эсептегенде 130-140 миң, балки 150 миң, 150 миң кетип калышы мүмкүн. Ошол. Айла жок. Сатылат, сиздерге насип кылган болсун. Мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Кошуна жан бир дубал кошуна жерди дагы алсаңыздар болот. 32 миң доллар, бир аз кеми бар. Ал 3 сотук, ашыгыраак 3-4. 3,4 сотук. Ассаламу алейкум. Сиздерге насип кылган болсун. Алыңыздар.